Эгемендүүлүктүн 32 жылы басы өткөн бул жылдардагы эгемен мамлекетибиздин, эркин элибиздин, демократиялуу коомчулугубуздун өзөгүн өз ишин берилип сүйгөн жаратман, иштарман, чыныгы каармандар кармап турушат. Өлкөнүн өнүгүшүнө жан дили менен көзгө көрүнүктүү орчундуу салым кошуп жаткан мекенчил мекендештерибизди, мээнеткеч инсандар менен жүз көрүшүп отурганына кубанганын айткан президент Садыр Жапаров бүгүн эл сыйлап, калк кадырлаган инсандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган салтанатта президент сөз сүйлөп жатып, ар бир доордун өз каармандары бар экенин белгиледи. Ар бир доордун өз каармандары болгон сыяктуу, соңку тарыхта Кыргызстан башынан кечирген сынаак учурларда мекенчил инсандарыбыз чыкты. Айрыкча бүгүнкү доордо Герт башынын, жакындарынын, тар чөйрөсүнүн гана камын жебей, көр тирликке моюн сунбай, өзүм дебей, өлкөм деп иштеген мекенчил инсандарыбыз мамлекеттин бакубаттуулугу үчүн ар кыл тармактарда өзгөчө эмгек сиңирип, ата журтка берилүүнүн үлгүсүн көрсөтүп келе жатышат. Биз баарыбыз албетте ар кандай тоскоолдуктарга карабай, чыдамкайлыгын, сабырдуулугун, жаратмандыгын көрсөтүп, өлкөнүн алдыга жылышына бараандуу салым кошкон каармандарыбызга суктанабыз, алар менен сыймыктанабыз. Мындай мекендештерибиз кийинки муунга, жаштарга чоң түрткү, дем күч болуп алдыга умтулууга жетелейт. Өлкө жана эл алдында сиңирген эмгеги үчүн мамлекеттик өзгөчө наам, белгилер ыйгарылган инсандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырган иш-чарада президент эгемен өлкөнүн 32 жылдык тарыхында мүлдө кыргыз журтчулугуна кеңири белгилүү болгон мамлекеттик саясий ишмерлер Абдыс Үйөркулов, Иса Ахунбаев, Насирдин Исанов, Кыргыз Республикасынын баатыры Түмөнбай Байзаковго эмгек баатыры наамдарын ыйгарганына токтолду. Мен сөзүмдү эгемендигибиздин 32 жылдыгына карата көрүнүктүү мамлекеттик саясий ишмер аталарыбыз Абдыс Үйөркулов, Иса Ахунбаев жана Насирдин Исановго Кыргыз Республикасынын баатыры, Түмөнбай Байзаковго эмгек баатыры деген жогорку наамдарды ыйгаруу боюнча чыгарган жарлыктарыман баштоон эпкөрүп олтурамын. Чындыгында эле бул инсандар мүлдө кыргыз журтчулугуна кеңири белгилүү экени талашсыз. Жогоруда айтканымдай, ар бир доордун өз каармандары болгон сыяктуу, соңку тарыхта Кыргызстандын жүзүн, тагдырын, болмушун аныктай турган, жаркын келечекке багыттай турган өмүрү өрнөк инсандар дал ушул аталарыбыз болот. Салтанаттуу иш-чарада өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө татыктуу салымын кошуп жаткан дарыгерлер, педагогдор, жазуучулар, инженерлер, жаңы заманбап тармактардын, адистердин эмгеги бааланып, ар бир тармактын түйшүктөрү тууралуу учкай токтолду. Бүгүн мен саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери деген наамды алдым. Бул абдан мен үчүн чоң жоопкерчилик. 43 жылдан бери энелик жана балалыкты коргоо боюнча медицина жааматында чоң программаларды ишке алып киргизип жатабыз. Буюрса, мындан кийинки да иштерибиз ушу биздин балдарыбыздын жана төрөт мезгилиндеги аялдарыбыздын ден соолугуна көмөк көрсөткөн программаларды дагы ишке ашырабыз. Сыйлык ээлеринин катарында Таластын Манас районунун Покровка айылынын тургуну Туратбек Мазиев да бар. Ал улуттук кыргыз күрөшү боюнча республикалык биринчи абсолюттук чемпиондук наамын 1974 алып, жыл сайын анын атынан улуттук кыргыз күрөшү боюнча республикалык деңгээлде байгелүү иш-чара өтүп турат дейт. Бүгүн ал ардак грамота менен сыйланды. 40 жашымда чоң спорттон коштошуп, чемпион болуп эмне кылдым. Кыргыз Республикасынын кыргыз күрөш грек-рим күрөштөрү боюнча 18 жолку чемпионумун. Улуттук кыргыз күрөшү боюнча биринчи абсолюттук чемпионумун. 36 жылдан бери ошо мамлекетибизде билим берүү тармагында эмгектендик. Ошо университетте илимий иштер боюнча проректор болуп 15 жыл иштедим, окуучуларды даярдадым. Мамлекеттин 32 жылдыгына карата арналып берилген салтанаттын соңунда президент сыйлыкка татыгандарга ыраазычылык билдирип, алардын мындан ары дагы өлкөнүн өнүгүшү, калктын бакубаттуулугу үчүн арыбай да, чалыкпай да эмгектене берерине үмүт артты. Акылай Маратова, Мирлан Маматали уулу, Нью ТВ.